Бүгүнкү өткөрүлүп жаткан ролду аталыштагы атайын иш-чаранын негизги максаты мындан ары мындай жол кырсыктарына жол бербөө жана ошондой эле аны алдын алуу болуп эсептелет. Азыркы күндө областтык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн аппарат кызматкерлеринин, ошондой эле саптык бөлүгүнүн жол кыймылынын коопсуздугу бөлүмүнүн взводунун кызматкерлеринен турган экипаждар уюштурулуп, учурда кайгылуу багыттарына бөлүнүштү жол кырсыктарын алдын алуу боюнча. Район аймагында катталган жол кырсыктарынын саны күн санап өсүп жатат. Демек, Нокен районунун аймагында бул күнү кырсыктардын саны өскөндүктөн жергиликтүү кызматкерлерден сырткары дагы Токтогул, Сузак жана Каракөл райондук жол кыймылынын коопсуздугуна көз салган инспекторлор келип, рулда аталышындагы рейд өткөрүүгө салым кошушту. Рейдтин жүрүшүндө жол эрежелерин бузган айдоочулар катталып жатты. Азыркы кармалган айдоочунун алдыңкы жана арткы машинасынын номерлери жок болчу. Ошол эле убакта техпаспорту жок болчу, машинанын документтери. Ошол себептен мына айып кароо токтотулуп, стоянка протоколдор түзүлүп берди. Тааныштарына чалып атат баягы эле телефондон. Ошо Кол коюудан баш тартып атат. Кандай гана кырдаал болбосун, мыйзам башка орунда турууга тийиш. Бирок көпчүлүк учурда айдоочулар ага баш ийбей, жол эрежелерин бузуп, натыйжада түрдүү кырсыктар да орун алып жаткандыгы чындык. Провокация, сиз сөзүңүздү койбойсузбу? Жок. Ооба. Эми бул жакта айдоочулук көлүгү бар. Мен машинаны бере албайм. Эвакуатормен алып кетиш керек. Эвакуатормен алып кетсин. Мен ишенбейм бириңе да. Машина айдайсың, мен түшүнбөйм да. Жок, бизге мындай да, жигит. Айдоочулук көлүк көргөзөт. Айдоочулук көлүктү жанына. Жок. Андай да болбойт. Неге? Бере албайм машина. Бере албайсызбы? Бере албайм. Жүктөп алып кетсин. Ошол жүктөп алып барган акчасын берем мен. Белгилей кетсек, Нокен районунун аймагында өткөрүлгөн бир күндүк рулда аталышындагы рейдтин жыйынтыгы менен жалпы эреже бузган 162 айдоочу токтотулуп, административдик протоколдор толтурулду. Алардын ичинен документи жок унаа башкарып жүргөн 8 айдоочу, спирт ичимдигин ичип рулга ээ болгон 4 айдоочу, белгиленген ылдамдыктан ашыра айдаган 57 учур жана уруксаты жок унаанын алдыңкы айнектерин караңгылаткан 2 айдоочу токтотулду. Аны менен бирге 17 унаа атайын убактынчалуу айып короо жайына киргизилди. Мындай рейдтер мындан ары дагы улантылып турарын адистер эскертишет. Тагайбек Акматов, Бектур Иманалиев, Нокен району.